Саламатсыздарбы? Бүгін 7 каналдың эфиринде Жуманын жыйынтыктарын чыгарган 7 күн деген программа. Ага биз конок катары Алайбек Обозовду чакырдык, профессор, энергетика боюнча адис, мүчө корреспонденти жана президиумдун мүчөсүсүз. Ошондой да. Рахмат сизге ишемби күнү убакыттап келип бергениңиз үчүн. Мен жума ичинде болгон жаңылыктарды 4 топко бөлүп койдум. Ар бирөөндө 7-8ден жаңылык. Ошолордун биринчи тобун мен окуп берейин азыр. Биринчи топко кайсы жаңылыктарды киргизген жөнүндө. Президент Садыр Жапаров Астанага барып, Касым-Жомарт Токаев менен Казак президенти менен эки өлкө ортосундагы стратегиялык өнөктөштүк мамилелерин тереңдетүү тууралуу келишимге кол койду экөө. Эки президент төрагалыгы алдында Кыргызстан менен Казакстандын жогорку мамлекет аралык кеңешинин 6-чы жыйыны болуп өттү. Президент Садыр Жапаров Астанада Казакстандын биринчи даражадагы достук ордени менен сыйланды. Казак ырчысы Роза Рымбаева, композитор Алтынбек Коразбаевке кыргыз эл артисти деген наамдар берилди. Жана Мурат Ауезов, ректор, жанагы негизги университеттин ректор Жансейит Түменбаев жана башкаларга орден медалдар берилди Кыргызстандын атынан. Президенттер Токаев менен Жапаров Астана шаарында Айкөл Манас эстелигин ачты. Бу дагы чоң менин оюмча жетишкендик. Бишкекте анын алдында Манас театрдын жаңы имараты ачылган. Ага дагы президент Садыр Жапаров өзү барып катышкан. Жана жыйында чыгып сүйлөп, Садыр Жапаров каза болгон акын Элбирбек Иманалиевке Имгек Баатыр деген наам берилгенин айтты. Жана Манасчы Рыспай Исаковго эл артисти наамын берди ошол жерден. 2023 жылдын жыйынтыгы менен Комтөр мамлекетке $151 миллион. Анын казынага болгон 1 жылдык салымы $290 миллион жетиптир. Канадалык компания Сентера 2010 жылдан 21 жылга чейин 11 жыл ичинде болгону 102 миллион доллар дивиденд төлөптүр. А булар 1 жылдын ичинде $150 миң төлөп атат. Бул айырмасы тим эле асман менен жер дейт, туурабы? Кыргыз алтын ишканасынын 23 жылдагы кирешеси 15 миллиард сомго жетиптир. Бул долларга айлантканда $164 миллион экен. Ушулардын ичинен Астана негизги окуяга кандай дейсиз? Мен мындай деп ойлойм да, өтө эле кызык маалыматтар бар экен. Мен өзүм эми Кыргызстан жараны болгондон кийин көбүрөөк илимде иштегенден кийин мындай чет өлкөлөрдүн мындай көп өткөнгө айта албайм, бирок мен ойлойм ушул сиз айтканыңыз туура. Бүгүнкү күндө мына кошуналар менен жанагы эле илимий экономика эмес, жанагы саясат жагынан дагы, культура жагынан дагы байланышуу, бекемдөө жана бир жүрүш алдыга өтө мындай маанилүү деп ойлойм да. Анткени ушун үчүн мен ойлойм ушул маселени бир кичине талкууласак, эми туура түшүнүш керек. Мен өзүм менагы көз карашым ушуга карапайым ушу Кыргызстан кишиси болуп кандай көз карашым айтсам болот. Биринчиден мен ойлойм мына өтө мындай татаал убакытта мына Казакстанда кандай эме болуп кетти, канча эл ушу суунун алдында калып, мына 17 аймактардан 10 чейин аймактарына суу метип бир каптап 80 миңдин тегерегинде элди көчүрүш деген өтө эди. Ушундай канча кишилер кыйынчылыкта алганда, ошондо биздин Кыргызстандан эчтекесине карабай ушу жардам берип, болгон колунан келгендердин сүт аштардын, тамактардын жана башка эмелерди алып барып берип эткенде мен ойлойм бул өтө бир өзүнчө көрүнүктүү, анан кийин достук ушунча жакшы. Казакстан мүмкүн күткөн эмес. Ооба, мен ушундай айтайын деп атам. Анткени эми башка өлкөлөр чоң мындай жанагында кытайлыктар болуп метсе, анда көп деле эметпейт элек. Ошон үчүн мен ойлойм Казакстанга жана орустардын жакшы сөзү бар, мал золотник да дорог дегендейчи. Ушу мен оюмча ушу Кыргызстан жардам берген өтө мындай чоң достуклукка, чоң алып келди дейм да. Ушу биринчиси. Экинчисине жана сиз айткандай жакшы эме болуп атат. Чын эле мына көп жылдан бери ар кайсы кошуларыбыз арабызда мындай мамилелер экономика жагынан, культура жагынан, саясат жагынан болуп, кээ бирде бир түтүшүп калып, баарыбыз Евросоюзда отурганда
же кээ бирде кайра ачылганда деле болуп атты. Чындыгын айтканда канча көрдүк. Чек арада машиналар туруп калып, бирөө киши таарынып калып, кичине тоскоол болгондор болду да. Эми андар баары өттү дегичи, бирок негизи касыр караш, көз караш болсо, бул деген жаңы бир жолго түшкөндөй болуп атат менин оюмчачы. Ушу Кыргызстан менен Казакстан өтө жакыныраак болуп, мына ошону караганда деле карабайсызбы? Канчадан бери очудан бери Манастын мээси ачылып атат. Президент, эки президент кошулуп Манастын мээсин ачкан, бул да өзүнчө чоң эмне? Анан кийин жана концертке мына Рымбаеваны деп койгон, атага чыккан, Союзда чыккан, ошо өзүбүздүн кошунабыз, баарыбыз жакшы көргөн менен Кыргызстан ушундай өзүнүн эл менен артисттин несин берип атат. Мен ойлойм, анан жанагы биздин дагы окуучулар, профессорлор, университетте иштегендерге да Кыргызстан сыйлыгын алып атат. Анан баарынан да мына биздин өкмөттүн президенти болуп Бакаев Өсмөй менен жанагы достук орден берип атат анан Кыргызстанда. Мен оюмча бул өзү жана орустар айткан мындай не то что потепление, а дальнейшее успешное развитие дегендей болуп атат да, мен оюмча. Ошон үчүн мен ойлойм, бул өтө жакшы, мындай көрүнүктүү жана мындай кубандыра турган эме болуп атат. Эки өлкөнүн ортосунда жырыштарчы. Ошон үчүн мен өзүм саясатка көп берилбеген дегеним, сыртта эле мындай караганыма мени кубандырып атат. Бул туура жолго чыгып атабыз деп атам. Отурса мына кийинчерээк дагы караштырып көрсөңөр болот. Мына жаран эле Казакстан эмес Өзбекстан кошулуп, жана энергетика боюнча да мына Кампаратаны дагы курабыз деп сүйлөшүм, келишимдер келди. Эми анан өзүнчө башка чегаралардын маселенин баарын Тажикстан менен ушунчалык мен ойлойм, азыркы биздин ушу өкмөт ушу туура карап жол менен жүрүп атат го деп атам. Ушунча мен баа берем ушу. Рахмат. Экинчи топко өтсөк жаңылыктардан. Садыр Жапаров Астанага барса, Акылбек Жапаров жуманын дээрлик бүт жума бою Америкада болду. Жана Акылбек Жапаров Вашингтондо Дүйнөлүк банктын регионалдык директору Асад Алам жана вице-президенти Мамта Мурти менен жолугуп, жанагы сиз айткандай, Камбарата биргесин куруу үчүн кантип акча чогултуу керек деген каржылоо моделин иштеп чыгуу жөнүндө макулдашты. Мынандай чогулталы, тигинтели, минтели деп. Ал бир 5-6 миллиард долларын тегерегинде болуп атат баасы. Ага чейин жанагы жарыяланган Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстан болуп биргелешип куралы деп. Ар бирөөнү 2 миллиардтан кетсе, ошо 2 миллиардты чогултуш керек. Вашингтондо Акылбек Жапаров Азия өнүктүрүү банкынын президенти Масацугу Асакава менен жолугуп, сүйлөшкөндөн кийин Асакава Камбарата биргесинин курулушуна акча салууга даяр экенин билдириптир Америкада. Быйыл июндун башында Вена шаарында өтө турган энергетика боюнча инвестициялык форумга даярдыктар көрүлүп жатканы тууралуу белгилүү болду. Масацугу Асакава ал форумга келем деп убада берди Венага июнь айында. Венадагы энергетикалык ошол форумда Кыргызстан күн станциясы деген долбоордун бет ачарын өткөрмөй болду. Сиздин кесибиңиз ошол күн энергетика, Ошол эле Америкага сапар учурунда Акылбек Жапаров Европанын инвестициялык банкынын директору Маркус Бернт менен дагы жолукту. Ал Камбарата биргесинин курулушуна акча салуу боюнча долбоорду карап чыгайын деп айттыптыр. Макул деп. Камбарата биргесин куруу боюнча Казакстан, Кыргызстан, жана мен айтып кетпедим, Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан келишими жарыяланды. 3кө бөлөт экен. Казакстан менен Өзбекстан 33%дан үлүшкө ээ болот экен, Кыргызстан 34%га. 1% көбүрөөк болот экен Кыргызстандыкы. Америкада Акылбек Жапаров Элелык Республикалык институттун президенти Дэниел Тринг менен дагы жолугуп, институттун Евразия боюнча директору Стивен Никс менен дагы жолугуп сүйлөшүптүр биздин Кыргызстанда болуп аткан өзгөрүүлөр жөнүндө, реформалар жөнүндө. Вашингтон шаарында Кыргызстандын министрлер кабинети жана Google корпорациясы ортосунда билим берүү тармагында кызматташуу боюнча меморандумга кол коюлду. Google деген дүйнөдөгү эң алдыңкы компаниялардын бири. Вашингтондо Дүйнөлүк банк менен Элалык валюта корунун биргелешкен жыйынында Кыргызстандын орто билим берүү тармагындагы Алтын казык деген мамлекеттик программанын бет ачары өткөрүлүп, Бишкектин бир мектебинде Google мектеп деген концепциянын принциптери киргизилбей болуптур. Абдан жакшы жетишкендиктер деп ойлойм мен. Американын өзүнө барып, жана Google деген килейген чоң корпорация менен сүйлөшкөнү
Энергетика жагынан кандай дейсиз? Мына биздин камбарата бир тек туруш керек болуп Мен атат. ушуга бир эки сөз айтайын деп атам. Анткени тиешем бар. Биз сиз айткандан кийин мына Акылбек Жапаров жаран эле энергетика эмес, илим, билимди дагы туруп нетип атканы. Мен эмнеди айтайын дедим эле. Эми баарларын жакшы билет. Мына кампарата деп сүйлөгөн 30 жылдан ашып кетти. Биз эгемендүүлүктү алган мурун эле Союз кезинде проект жасалган болчу. Эми ушундай болуп калды 30 жылда бир. Мына биринчиси бул сөздөн ишке чыкканы. Мына сөз таба албай жүрүп, акча таба албай жүрүп, курабыз деп кура албай жүрдүк. Мына бүгүнкү күндө ушу мамлекет чоң аракет кылып атат ушуну ишке ашырганчы. Мына биринчисин айтып коеюн, сиз айткандай мына Өзбекстан, Казакстан, Кыргызстан сүйлөшүп туруп, өзүнчө салым кошуп баары тең курабыз деп сүйлөштү. Өтө чоң мындай жетиштүү деп ойлойм. Экинчиси бул эми компаниянын акчасы да көп, туура айтып атасыз. Анан кийин мына карабайсызбы, мен биринчи жолу ушундай тарыхта өзүм карап алган эгеменде болгондо. Мына өкмөттүн башы Акылбек Жапаров мына Америкага барып, дүйнөдөгү мына финансовый корпорациялар менен, банктар менен сүйлөшүп, компаниялар менен сүйлөшүп, ушу акча табып, инвестициялар табып, жардам алып, ушу компанияны бүтүргөнгө аракет кылганына ушунчалык кубанса болот да. Анткени сөздөн ушу ишке ашкыр деген. Анткени кампарада деген бул жалаң эле биздин маселе эмес да. Жалаң эле кыргызстандык эмес, бул ушу Казакстан, Өзбекстан, негизи Центральный Азиядагы өлкөлөр чоң тиешеси бар деп ойлойм. Ошон үчүн мен чоң кубанычтамын. Анткени баарынан дагы мына өкмөт жагынан эмнеси жакшы болуп атат менин оюмча. Бул жана айтып атпайбызбы? 33% бөлгөнү менен баары Кыргызстан жана 1% менен өйдөрөөк голосун алат. Значит, чечимдерин баардыгын Кыргызстан макул бир нерсе маселелер болуп калса, ал чечимдүүрөөк болот. Чече турган мелери бийигирээк болот. Мен ойсом ушу туура. Мына күмтөрдө кандай болуп атканын билебиз. Ушунун баарын жоготуп алып, канча кыйноо менен алып келдик да. Анан мага ушу кубандырып атат. Анан мен ойлойм ушу бүгүнкү күндө жанагы билими жагынан дагы, жанагы Google'дун мелери, жана орто мектептердин, училищелердин специалисттери даярданганга, анын үстүнө жанагы 12 жылдык өтүп атат. Өтүп атат. Информацион технология деп атабыз. Азыр мына Кыргызстан жакшы өнүп келатат, Кудай ырасы. Ошол жагынан дагы мындай түртүм болуп атат да. Ошон үчүн мен ойлойм, ушу бул да жемиштүү, керектүү жана өтө мындай чоң маселени чечкен болуп атат, келишимдер болуп атат, кесип болуп атат. Эми Кудай ырасы ушуну ишке ашырып алсак, мен ойлойм чоң жумуш болот коет. Күн энергетикасы кандай? Мына Венада июнда презентация болот экен. Эми бул жерден мындай да, эми мен өзүм өмүр бою 40 жылдан бери ушунун үстүнөн иштеп жүрөм. Эми чындыгын айтканда жаман кубандырып атат мени. Мен ойлодум эле ачык эле. Мен илгери мындай бир кичине айтып жүрүп, моундай болуп аткан, мына дүйнө жүзүндө мындай пайдаланылат деген көп ишенбей, эми бул илимдер айта бериши деп койчу эле. Мына бүгүнкү жете албаймбы дедим, мына жетип атам. Мени чоң кубандырып атат. Мына жакшы билесиз, жакында эле Акылбек Жапаров мына Мескөлгө барып, жанагы Кытайлыктын бир 400 миллион кура турган күн станциясына уже эме салынды. Капсуланы салынды. Анан Кудай калса алар ушу 1,5 жылдын ичинде станцияны бүтүрүп бере турган болушу атышат. Уже техниканы киргизип ушу башташты ишти. А мен ойлоп атам, бул менен уже мындай чоң мындай ушундай форумдарга чыгып, Кыргызстанда жаңы технологиялар кандай өнүгүп атат, кандай өсүп атканын көрсөтүп атат. Бул өтө чоң Кыргызстандын имиджине дагы, анан ушу жаңы технологиялар Кыргызстанга иштеген мен айтам өтө жакшы. Эң негизгиси мамлекетке кайтарылып атпайбы көп нерселер? Мамлекетке, бюджетке акча да көбүрөөк түшүп атат, жанагы ККМ, көмүскө экономикалар, ошонун эсебинен жана мектептерде дагы өнүктүрүү, жана күн энергетикасындагы башкаларга дагы акча жетиштүү сыяктуу болуп калып атат. Кубандырып атат ушу кийинчерээк дагы бир мен ойлоп айтайын дедим эле. Биз бүгүнкү күндө жаңы технологияларга киришип, ушу жаңы технологияларды ишке ашырганга чоң аракет кылып атабыз. Мына жакында эле Жапаров академияда келгенде айтып кетти. Суперкомпьютер сатып алган Кыргызстанчы. Ушу жана мурдагы ага ойлочу да эмес. Ойлочу да эмес, акча да табачу эмес. Ал деле көп да айтат. Кандай мындай бүгүнкү күндө ушу жаңы технологияларга, нано технология өстүрүшкөнгө, суперкомпьютер менен пайдаланып технология өстүргөнгө өтө өлкө үчүн, эл үчүн өтө чоң жумуш да. Аны кээ бирөө түшүнгөндөр да бар.
Түшүнбөгөндөр да бар, аны ачып коюш керек. Мен ойлойм бул жагынан бул өтө чоң жумуш жасалган. Жетишкендик. Жетишкендик. Үчүнчү топко өтсөк, жаңылыктардын Илимдер академиясына өткөн жуманын аягында Садыр Жапаров барып, академия каражат бөлүнөт, аны өркүндөтөбүз деп билдирди. Буга чейинки президенттер барчу эмес. Акаев өзү академик болуп туруп, 15 жыл президент кезинде, 15 жылдык президенттик учурунда бир да жолу барбаптыр да академияга. Ким Садыр Жапаров биринчи эле президент болгондо жанагы конституция боюнча келишим кеңешпей болгондо ошого да барган, катышып, анан азыр дагы барып, мына биз өркүндөтөбүз, акча бөлөбүз, эмени илимди өнүктүрүш керек деп атат. Стратегиялык изилдөөлөр институту менен экономикалык саясатты изилдөө институту бириктирилип, эми стратегиялык демилгелер институту болуп кайра түзүлдү. Кабул шаарындагы Майван университетинде Ооганстанда жашаган кыргыздар тууралуу конференция болуп өттү. Ага Кыргызстандан барган адамдар дагы катышты. Томолой жетимдерге алар 18-ге чыкканда 500 000 сомдон берүү тууралуу келечекке салым деген долбоорун 1-июндан тартып баштоо тууралуу жарлыкка президент Жапаров кол койду. Жыл сайын бул ишке бюджеттен 270 миллион сом бөлүнөт экен. Санариптик өнүгүү министрлиги Кыргызстандын аймагында TikTok социалдык тармагынын иштешине бөгөт койду. Анын талабы жаштардын ден соолугуна коргоо максатында УКМК тарабынан түшкөн экен талап. Бишкектин борбордук бөлүгүндө митингде жөө жүрүш уюштурган мындан 2 жыл мурда 1-май райондук соту кабыл алган чечимди 19 апрелде жогорку сот бекитиптир. УКМК бир кылмыштуу топту кармаганы жарыяланды. Алар чет мамлекеттерде бөйрөгүн алмаштырууга $80 000 төлөөгө даяр адамдарды таап, байларды таап, Кыргызстанда бөйрөгүн $1 000-ден $7 000 чейин сатууга макул болгондорду таап, бизнес кылып атыптыр да. Булар бияка $1 000 төлөйт, 2 000, 3 000, тияктан $80 000 сатат. Ушундай ушунпайлар пайда болуптур Кыргызстанда. Сиз өзүңүз Илимдер академиясына членкор болгон үчүн жанагы эмени балким талкуулайбыз. Кандай болду Илимдер академиясы? Биринчи жакыныраак, экинчиси мен да ушу менден бир оюм айтайын дедим эле, чын эле мына көп кыйынчылыктан өтүп атабыз биз академия, чындыгын айтканда. Бир убакта академияны сүйлөгөн да жок, академиянын намы да өчүп калып, академияны бир баары тең ар кайсы сөздөрдү сүйлөп, эч ким иштебейт, жөнүндө жүрүшөт. Булардын баарын тең жоготуш керек, академияны жабыш керек деген сөздөр көп болду. Каршылар да көп болду. Ошон үчүн мына акыркы жана сиз айткан маалыматтар, жаңылыктардын баары тең өтө кубандырат. Кайсы жагынан? Биринчисинен мына ушу эмне болот илимий академиясы? Ушинтип жанагы кошулуп ар кайсы сөздөр болгон, институттарды таратыш керек. Анын баары тең университеттерге бериш керек. Анан жаңы западтай кылып туруп уюштуруп иштеш керек деген сөздөр болгон. Жок, анын кереги жок, жөнөжөй саш керек, академик клубтай кылып коюш керек деген сөздөр болуп аткан. Касыр ушун баарына мындай сөздөрдүн баары мындай тыйылып, түшүнүктүү болду. Биринчи мына айта турган ушу биздин өкмөттө биздин президентибиз сиз айткандай ушу жакында убакытта 1 эмес 2 жолу академияга келип кетти. Бул деген эмнени белгилейт? Бул көз карашын кандай, илимий кандай орун бар экенин, кандай кылыш керегин билдирет. Ушу биринчи келгенине барата конституцияга академиянын өзүнүн ордун табылып жазылып калды. Бул да өтө чоң эмеде. Экинчи келгенде мына жана айткан сөздөрдүн баарын уктуп калса биз кубанып атабыз. Биринчисинен мен биз түшүнүгүбүз боюнча академия ушул ойдон жоюлбайт, калат, өңдүрүлөт. Өкмөт колдойт, акча каражатынан дагы, анан кийин бирок реформаны кылганга даяр болуш керек. Конечно, академияда өсүш керек. Бул экинчиси кубандырат эме. Үчүнчүсү мен ойлоп атам, ушу бул көңүл бурган бир жагынан мындай фундаментальный дейбиз, прикладной деп айтып атпайбыз. Эми фундаментальный деген ал бай өлкөлөргө мүмкүнчүлүктөр берет да. Анткени өкмөттүн акчасы көп бар, мүмкүнчүлүк берет. Анын иштеген иштери бүгүн эртең эмес, бир 10 жылдан кийин, 10 жыл, 20 жылдан кийин. Мына күмтөрдү изилдеп тапкандары, жанагы көмүр, нефтери тапкандардын качан иштейт, пайда таап келет. Анысын ушу биз түшүнүк боюнча ал калат, фундаментальный акча берилет.
жанагы биздин адабиятка дагы, философияга дагы, биздин культураларга дагы мындай ал өнүп боло берет, зарплатасын көтөрүлөт деп ойлоп атабыз. Анткени өкмөттүн ушундай ою бар, айтылып кетти. Бирок экинчиси мага эмне кубандырып атат, бүгүнкү күндө ушул академиянын кичине могу техника, илимий жагынан, технический измелердин жагынан көтөрүлсүн деген сөз болуп кетти. Мен ойлойм бул өтө туура, анткени экономикадагы өсүш кандай өлкө болбосун техника өспөсө, илимий техника жагынан өтө татаал да. Ошондуктан мен ушунусу кубандырып атат. Анан кийин дагы бир маалимат коеюн дедим да. Өзүнүн орду дагы кичине мындай эми айтылып кетти, көрөбүз го, биз өзүнчө бир вариантын жанагы жаңы мыйзам академия жөнүндө касыр жасылып, даярдалып, айым касыр ушуну биз академиядан комиссияны түзүлгөн болчу, анын өзүбүз сунушубузду киргизип, ушул мыйзам боюнча касыр каралып атат. Анын баардыгын анан ушул жерден бир сунуш кирдик элек, биз ушундай статус кичине академиянын көтөрүлүп, илимийди жана конституция жасалгандай организационный базасы ушул академия болсун деген негизинде. Анан кийин ушундай жасылып атабыз, кандай билбейм, колдосо деп ушу президенттин алдына академияны метсекпи депти башкы. Биз азыр өкмөттүн кармалында болуп атат. Биз ойлоп атабыз, ушундо деңгээли да көтөрүлөт, көз караш да жакшы болот. Анан өткөндө ошо президент бизге академия келгенде ушул маселени да карап көрөлү. Мен каршы эмесмин, ушундай өзгөрүш киргизсе, эл колдоп берсе, мен колдоп берем деген сөз болгонсуду. Анан биз да ушуну күтүп отурабыз. Ушун үчүн баарын тыйнак чыкканча ушундай айтканда биринчи биз эми илимийде иштеген кишилер кичине кубанып калдык. Алда караганыбыз түз болуп калды. Чоң ишеним болуп калды өкмөткө, президентке. Анан өзүбүз да чыйра алып, касыр эми өзүбүз да көргөзүп, аракет кылып, өкмөттүн алдыбызга койгон маселелер иштегенге да мындай кичине кандай десем, көңүл жакшы болуп калды, дем болуп калды да. Анан академиянын өзүнө барып, андан кийин ботаникалык бакка дагы барбадыбы? Ал жөнүндө сөздөр болуп жүргөн, ал бакты жоюп, ордуна жанагы элиткаларды курабыз деген сыяктуу сөздөр болуп жүрдү. Тияктан да көп сөздөр болуп атты, же тиги меге шаарга берип коюш керек, же тиги кыскартыш керек, же каражат жок. Жок, мына бүгүнкү күндө ушу кубаныч менен биз айтып атабыз, мына баары сакталды, бодсаттардын баары сакталды. Ал канча жылдан бери жасап аткан болсо оңой эмес да бул канча иштер. Анан жакында ушу келип келет, карайт, көрөт деген бирок маалымат көп жакшы болбой атат, кандай болду экен. Жана бир жолу убактына карата болбой калдыбы. Бирок мына жакын күндөрдө бүгүнбү, эртеңби болот го деп аткан болчу, эми мен ушу билбейм. Бирок негизи касыркы ушу бодсадыбыз көп уже мындай өзгөрдү да, жакшы жагынан. Ошон үчүн ушуну дагы келип көрүп кетем деп, көрүп кетсе бул өсүнчө жана чоң да, биз чоң нерсе. Акыркы топко өтөлү, 4-чү жаңылыктардын 4-чү бөлүгүнө. Бишкек мэри Айбек Жунушалиев Ататүрк паркынын чек арасын аныктоо тууралуу токтомго кол койду. Ал чектин ичине 200-гө жакын курулуш кирет экен. Эгер аракеттер аягына чейин чыгарылса, алардын баары буздурулуп кетиши мүмкүн. Бар болсо дагы басымдуу бөлүгү. Мадина базарынын айланасындагы соода күркөлөр алына баштады. 19 апрелде 1 май соту 22 февралда кармалган экс-депутат Кубанычбек Жолдошбаевди тил кат менен камактан чыгарды. Ал казынага 150 миллион сом төгүптүр. Мамлекеттик мүлктү башкаруу агенттиги Камчы Көлбаев менен Райым Атраимовдун 10 аталыштагы мүлкүн аукционго койду, сатабыз деп. Кыргыз жарандарынын банктарда сактаган акчаларынын жалпы көлөмү 475 миллиард сомго жетиптир. Ошондо ар бир адам карлар менен ымыркайлардын баарын санаганда, ар бир адам Кыргызстандагы 7 миллиондун 68 миң сомдон сактайт экен. Кичинекей балдарын тартып, орто эсеп менен. Жайында Парижде өтө турган Олимпиадага 7 адам азырынча жолдомо алды. Айсулуу Тыныбекова, Айпери Медет кызы, Акжол Махмудов, Жоламан Шашимбеков, Эрназар Акматалиев, Бекзат Алмаз уулу жана суучул Денис Петрашов дагы алышы мүмкүн, дагы кошулат буларга мүмкүн башкалар. Таиландда өтүп жаткан футзал боюнча Азия чемпионатында кыргыз командасы Японияны 3-2 эсебинде утту жана бүгүн ишемби күнү Тажикстан менен ойнойт экен ошол жакта.
Кандай деп ойлойсуз мына мүлктөрдү кайра кайтарып алуу жагынан? Мен ойлойм, негизи жаңылыктар өтө кызык экен, ар кайсын мээлерден сүйлөп талкууласа болот эле. Бирок мына мүлк жөнүндө деп атасыз. Мен мындай көз карашым бар да, биз деген мына демократический, светский өлкө болобуз деп ушул жолго чыгып атабыз. Анан ошол жерде ар бир өлкөдө бул эң биринчи бул мыйзам. Мыйзам менен жашоо, мыйзам менен иштөө, мыйзамды карап эметкен да. Анан кийин мен ойлоп атам, ушу могу Ала Тоо маселе, Ататүрк маселедеги өтө татаал маселе болуп калды да. Көп жылдан бери бир жагынан ушу мыйзамды карабай жасаган иштер болду. Бир жагынан коррупция пайда болду. Аябай. Бир жагынан ушу мыйзамды карап, мыйзамды туралап, мыйзамды бузбай турган кишилер, өкмөттө иштегендер, алар ушу өзүлөр бузуп метип атты. Эми ушунча убакыт өткөндөн кийин мыйзам да убакыт менен өзгөрүп атат. Мурунку иштеген кишилер кетип атат, башкалар келип атат. Мурунку сатып алган үйлөрү сатып кетип, таза келген кишилер үйлөрү сатып алып атат. Ошонун баарын кошуп караганда, мыйзамды караганда, убакытты караганда, ушул маселе мен ойлойм өтө татаал, өтө оор болуп калды. Бирок мен буну бир четинен колдойт элем, кайсы жагынан? Бул өзүнчө бир жакшы инцидент болуп атат. Жакшы инцидент бүгүнкү күнү кандай чечилбес, аны сот чечет, өкмөт чечет, ал туура сот аркылуу эчтеке чечилбейт, мыйзамды бар чечилиш керек. Бирок буну гасыр көтөрүп ушул маселени талкуулап, элге көргөзүп, мына биз мыйзам менен жашайбыз. Биз мыйзамсыз жүрбөй турган болсок, андай болбойт деген бул өтө чоң мел да. Мына жакында мен өтүп калдым, ушул телевидение бир жерден маалыматтан сураш бериптир элдин арасында. Силер кандай ойлойсуңар депчи. 80% эл айтыптыр, туура. Ушинтиш керек, буну маселесин чечиш керек депчи. 20сы жок, андай болбойт дептир. Анан мен ойлоп атам да, ушул жагынан бул маселе өтө убагында турган, бирок анын биз мен айткан башында айткандай светский демократия болсо, эң биринчи бул мыйзам менен баарын чечиш керек. Эми табыш керек, башын аягын таба албайбыз го деп мен ойлоп атам. Өтө кыйын депчи. Эгерде жанагы экинчи, үчүнчү сатылып кеткендер бар да, жанагы үйлөрдү, ошолорго мүмкүн генемте таап компенсация берсе, мынакей силер күнөөлүү эмессиңер, бирок күнөөлүү адамдан сатып алгансыңар. Аны биз өзүбүз издейбиз, табабыз, а бирок мынакей силерге акчасы деп берип, аларды башка жака көчүрүп, ушундай бирок татаал нерсе, аябай татаал. Мен мындай деп ойлоп атам да, негизичи, ошо касыркы мэрия алган чечим, бир-эки чечим алып атат бир четинен. Жана ага чейин 120 канча мелерди, распоряжениялардын баарын жоюп салдык дейт. Ушун үчүн касыр башка көз караш дейт. Мен ойлойм, бул дагы кичине туура эмес. Анан жөн эле келип алып, бүгүн чечим берсин, бүгүн чечимди кереги жок деп меткенге мыйзамга жатпайт да. Башка бирөө дагы кийин бузуп калышы мүмкүн. Ушундан коркуш керек. Бул биринчиси. Анан экинчи, касыркы меде чечимдерди канча караштырып көрсөңөр, бул кандай болот? Айтып атат, жерди ордуна коюш керек, мыйзамды чечиш керек деп. А бирок чечкенде, жана сиз айткан кишилер, айыбы жоктор, кокусун ошакка түшүп калгандар суроо берилет да. Эми кандай? Макул, бошотуп берели, жерди берели. Анда биздин кеткен каражаттардын баарын бөлүп кайра бересиңер, бербейсиңер деп. Бул маселе азырынча турбай атат да. Мен аны бирок чыгышы мүмкүн. Мен ойлойм, чыгыш керек. Чыгыш керек. Анткени жана айыбы жок кишилер мындай жапа чекпеш керек. Чекпеш керек. Ушун үчүн мен ойлойм, ушуну айтайын дедим эле, ушуну көз караш ушундай болот да. Мыйзам негизинде. Баары мыйзам негизинде болуш керек. Бирок туура метод. Рахмат сизге, убактыбыз да аяктап калды. Биз бүгүн 7 күн деген программаны өткөрдүк. Өтүп бараткан жумадагы негизги окуялар тууралуу бизде конокто Алайбек Обозов болду, профессор жана мүчө корреспондент, Улуттук академиянын, Илимдер академиясынын мүчө корреспонденти. Рахмат сизге. Сизге рахмат, чакырганыңызга рахмат. Саламат болуңуздар.